Урматтуу депутаттар, бир жакшы сөздөрдү сүйлөп атабыз да, технология, инновация, мыкты сөздөр сүйлөйбүз дегизи, диверсификация дегичи абдан акылдуу сөздөрдү. Бирок халва дей бергенден оозуң таттуу болбойт. Мына тестти карайлычы, мына ошол өкмөт отурат, мына азыр ошол деле өкмөт жарымыз бар болчу. Ошол жерде эки эле адис керек болчу. Суу 100 градуста кайнайт, буу болот. 0 градуста тоңот дегенди түшүнгөн эле киши керек болчу да. Аягы эмне болду? Баарыңар көрдүңөр. Чернобыльды карагыла, Фукусиманы карагыла. Технология эң алдыга кеткен япондор гарантия бере албайт. А биз бул жерде бир велосипед чыгарган Кыргызстан эми урандын технологиясына биз гарантия бере алабызбы? Өзүңөр ойлоп көрсөңөр. Чыңгыз Айтматов жазган маңкурт жөнүндө, ошондо адам башына шири кийгизет да, ошо шири акыл эсин алат экен адамдын. Денин калтырат экен, соолугун алат экен да. А биздин уран ден соолукту катары алып атпайбы? Бул ошо Чыңгыз Айтматов жазган шириден дагы эки эсе күчтүү болуп атпайбы? Ошондо эмне биз маңкурт квадратия болобузбу? Ким жооп берет? Төш каккандар айткыла, мына мен ата-бабамдын урпагы менен атым менен жооп берем, бул уран келип иштетсе эчтеке болбойт деген. Урандын келгени өзүнчө. Анан артындагы куйруктары калганын хвостохранилище бекер куйрук деп аталбайт. Куйругу 1000 жылдык. Мына Япония, тиги Франция атом бомбасын дайыма кылган жерде муроо аймагын карап көргүлө эмне болот? Балык да жок керек болсо. Бака да жок калды. Эмне кылып атабыз биз? Бул баары түшүнүп турбайбыз, бул теңирден тескери иш жасап атабыз. Биз айтып атабыз, кирбесин, анан силер айткан технология, инновация баары мыктылап өскөндө анан ачалы талашып тартышып. Рахмат.